Assalamu alaikum урбаттуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Ош шаарынан Ош облусунун Каарман деген айылына кетип баратам. Ошол бүгүнкү программадагы өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланат деген ниеттемиз. Себеп дегенде өзү буйрутма берген энебиздин жашы 50-нин тегерегинде Назгүл деген. Ошол 80 жаштагы энесин, кайненесин куттуктап жатат. Энем менин бактым деп ниет кылган экен. Ушул программага кошуп коюусун дагы суранды эле. Эми сурандым десем капа болбоңуздар. Буйрутма берди эле. Мен ошол айылга кетип баратам. Азыр чыдамсыздык менен күтүп атышат. 80 жаштагы эненин сүйүнүчүн сиздер менен чогуу бөлүшкүм келип турат. Жакшылап байкап туруңуздар. Назар салып туруңуздар. Лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу менин сүйүктүү катталуу. Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушу Каарман айылына келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул энебиздин гүлү менен жашынакай болгон жоолугун жана белек бешкектерин алып кирип барам. Саналуу мүнөттөрдө ушул эненин сүйүнүчү менен дагы бир жолу айтып коеюн. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен жүрөсүздөрбү? О, Гүлдү атайын сиздин апаңыз болобу? Ушул белектерди берип, ушул апаңыз жөнүндө кыскача айтып койсоңуз, энебиздин аты жөнү ким? Апамдын аты Нарматова Мисират. Мисират энебиз, 80 жашта. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр сиз баласы болосузбу? Ооба, баласы болом, эң кичик баласы. Буйрутма берген эженин кайненеси. Ооба. Туура. Кеттик анда, урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр арай көз чарай ушул Мисират энебиздин үйүнө келип кирип кетип бара жатабыз. Атыңыз ким сиздин? Мен атым Алтыбай. Канчанчы баласы болосуз сиз? Эң кичик болом. Эң кичинекей баласындаки, эркек баласы. Энебиз кайсы жакта отурат? Кандайсыз? Жакшысызбы Назгүл эже? Урматтуу көрүүчүлөр. Мына кайненесине буйрутма берген ушул келин менен кайнененин ортосундагы мамилени сиздерге азыр ачык айрым көрсөтөбүз. Кана жүрө бериңиздер. Мисират энебиз билеби? Билбейт, э? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу байкайбыз. Эненин өмүр жолунда бул программа менен куттуктоо алгачкы болсо керек, э? Алгачкысы болсо керек. Сюрприз кылайын деген үмүт менен келип калды эле. Кана жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыз, эне жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Меннен программасы мени ушу интернеттен көрүп турат дейт. Рахмат. Ушундай туруктуу көрүүчүсүз деп сизди бир келиниңиз мынакей маңдайыңызда турат, Назгүл деген айым бизге буйрутма берди эле. Мен кайненеми ушул энелердин катарына киргизип коюу ниетин көптөн бери көздөп жүрөм, максаттап жүрөм деп эне. Рахмат. Атыңыз Мисират экен, эне. 80 жашка толупсуз, эне. Кудайым буйруса 90-100 жылдык сиздин бир салтанаттуу да ушундай бир иш чараңызга келели. Туулган күнүңүзгө келели. Бүгүн туулган күнүңүзбү же мындай эле? Ар бир эненин аткан таңы, эненин көргөн күнү бул туулган күн. Майрам чоң той эне.
Мисират эне ушул программа жалаң энелерге арналган. Жалаң энелерди мактайбыз, энелерди даңтайбыз. Ошонун катарында сизди дагы ушу келиниңиз аркылуу мактаганга, даңтаганга шарт жаралып биз келип калдык. Азыр мынакей энем менин бактым деген мынакей гүлдү тапшырып коелу. Аха, мынакей. Келиниңиздин атынан, балаңыздын атынан мынакей. Бактылуу каарлыктын доорун сүрүп өтүрө бериңиз. Сизге менен сюрприз. Мынакей жолугунда салып коюңуз. Мына ушу келиниңиздин белеги. Рахмат. Келиниңиздин белеги биринчи программа эне. Андан кийин ушул гүл, андан кийин жолугу. Ушул энебиздин дагы келини мынакей бир энебиз ойлогондой эле келин деп ниет кыла берели. Себеп дегенде ушунчалык аракет кылып кайненем менен 80 жашка чыкты. Кайненеми куттуктаганга менин кандай болбосун дагы мен убактымды бөлүшүм керек. Кайненем үчүн мен өз апам болуп калган. Баарына даярмын деген мынакей Назгүл келиниңиз жаныңызда турат. Өзүнүн айтымында эң кичинекей уулуңуз жаныңызда турат эне. Эми отуруңуз, сизден бир маек алалы. Анан келиниңиз балаңыз сүйлөп берсин агына. Рахмат. Урматтуу менин энем программасынын көрүүчүлөрү. Бул энебиз ушул керебетке жатып алып, менин энем программасын такай көрөт экен. Рахмат. Эне Ойлогонмам жок эле мен бул иштейм. бул ушул менин энем программасын көрүп жүрчү элеңиз эне. Бирок келип калат деп ойлочу элеңиз, ойлобочу элеңиз. Эч качан ойлободуңуз беле. Бирок ушул насип кылып келиниңиз дагы сиздин ушул программаны көрүп атканыңызды байкап калыптыр да. Анан байкап туруп анан ушул программага чыккызы келет окшойт деп ниет кылган экен мына. Рахмат. Мына келиниңиз ар бир кирпигиңиздин какканын байкап турган ушу келиниңизге чоң ыраазычылык эне. Рахмат. Эне ушул эми сөздүн башы, суроонун башы мындай болсун эне. Ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ким болуп иштедиңиз? Канча балаңыз бар, канча чебериңиз бар эне? Кудайга шүгүр. 4 уул, 3 кызым бар. Çevrelerim Kudayga şükür 30'dan aştı, nevrilerim Kudayga şükür. Onu sanamam, ayta albayım. Kudayım görsörsün aynen. Rahmat, men bu işte oylogonmam joğulu. Gelinim menen balama rahmat. Men teyli oylogon neme olgan meselem. Katta rahmat. Bunu oylogonda bayatan beri ejeği hem çakırıp koyabilirim. Gelin elgede. Makey, urmattуу көрүүчүлөр. Эненин ыраазычылыгы, келинин болгон ыраазычылыгы. Gelinime razımın. Анан кийин ушул жанагы суроону улап кете бериңиz. Жаш кезде эмне кандай эмгектендиңиз эне? Biz mal baktık aynen. Malda ele жүрдük. Pensiyaya çıkacak mal baktık. 40 yıl mal baktık. Çal öküzdük. Çalım ötüp gitti. 6 ay oldu ötkönüne. Değişim bersin o men. Bu işte tel oylogon meselem deyim. Gelin bana aytpay diye uşul işte uruptur. Gelin evine çakmıktı da kızlarım barlı gelitile de. Ene ушул келин болобу, өзүңүздүн өз каныңыздан, жаныңыздан чыккан перзентиңиз болобу? Ушул көпчүлүк ушундай бир ниетте болушат да, аларга ыйман ынсап берсин депчи. Ошондой ыймандуу келиндериңиздин бири ушул Назгүл айымга дагы кыскача суроо берели да, кайра сизге барабыз, кайра келиниңизге суроо беребиз, Рахмат балам, рахмат. Şu Nazgül ayım айтсаңыз, ушул кайненеңизди куттуктоо кандай бир учурда ушундай бир ой жаралды? Качан бир ойлонуп калдыңыз? Же бир буга чейин да ушундай сюрприздердин уюштурдуңуз беле, же бул өзгөчөсү деп ойлойсузбу? Мен буга чейин сюрприздерди уюштурган эмесмин эми. Мындай эле, жөн эле, жөнөкөй эле бир жолук салып, же болбосо бир нерсе берип, ушинтип эле жүрдүм эле. Анан кийин эми азыр Кудайга шүгүр, мына техника жетишкен мал экен. Мындай телевизорго чыгыш, бир ютубка чыгыш деген мурда биз деле союз көрүп калдык да, мисалы үчүн адамдын оюна келбейт эле. Азыр эми мына Кудайга шүгүр, техника жетишкен мал экен. Анан мен энем деле ушу энелердин катарынан эмнеси кем эле, мен деле энем чыгарайын деген өзүмө ой келди. Мен бул ойду тез арада эле мындай шашылыш эле ойлодум да. Сюрприз ушундай болот экен да. Анан шашылып ойлоп эле өмүрлүк жолдошума дагы чындыгында айтканым жок. Азыр энеме дагы айтканым жок. Энеме болсо бир балам Hadi öyle apa bir kız менен tanışıp kaldım деп attı ele. Kuda geletken ene desem enem işenip. Men giyin olmayım. Kuda geletken enem жақсы oturup turun desem işenip aldı ele. Kuda geletken de deyip. Anan şu eneme özgöçe sürpriz olsun deyip.
Niyet kıldım ile Kudayga şükür mına tilegime жетip oturam. Allah'a şükür. Kança boldu ушул үйгө келип, келин болуp түтүн булатканыңыз, ушу кайненеңиз менен бир тууган болуп калган кайненеңиз менен чогуу жашаганыңызга? Менин ушул эшикке кадам таштаганыма быйыл 28 жыл болду. 28 жыл, 30 жылга чукулдап калыптыр, Алла кааласа 28 жыл болду. 28 жылдын ичинде 6 баланы таттым ушул эшиктен. Ушул эшиктен дам сызып, тузун татканыма ушу 28 жыл болгонуна Аллага миң калла шүгүр дейм. Энем менен атам ушунчалык жакшы, мага түз жол көргөздү, жакшы талим тарбиясын берди. Ушулардын талим тарбиясынан мен ушу өнүп өсүп отурам деп ойлойм. Туура айтасыз. Атам разы болуп кетти мага. Кудайга шүгүр. Ушуларды карадым. Караганыма мен эч кандай өкүнбөйм. Мен сүйүнөм кайра. Канча кызмат кылсам ушунча чыйыр алам. Кудай кааласа мен да 2 кыз бердим. 3 уулум турат катар. Мен да келиндерим өзүмө окшоп акыл эстүү, ыймандуу, ата-энесин сыйлаган болсун деп ойлойм да. Ушул учурдан пайдаланып өзүңүзда Назгүл айым, ушул сиз 50 жаштын тегерегиндеги аялмын дедиңиз эле, бирок сизди бир 30-35 жаштын тегерегиндеги деп эле ойлоп атасыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бирге ушул ойго кошулсаңыздар керек. Ал эми жаныңызда отурган бейиштин образында болгон Мисират энебиз эч качан 80 жашка чыкты деп эч ким ойлобойт. Бир 60-70 жаштын тегерегинде ушундай жаш сакталыпсыздар, Мисират эне. Ушундай сизди жаш, күч кубаттуу сактаган ушул келиниңизге бир ыраазычылык билдиребиз биз дагычы. Ушу келиниңиз жөнүндө бир айтыңчы, азыркы коомдогу келин менен кайнененин ролу жөнүндө бир өзүңүздүн Кудайга шүгүр. ойлоруңузду ортого таштаңызчы эне. Кудайга шүгүр, келиним аябай жакшы келиним. Кыл дегенимдин баардыгын кылып аткарып коет. Мен колумду сымызда суга салбаймын балам. Кудайга шүгүр, ушу балдардын күнүн көрсүн деп отурам. Балам экөө тең, Кудайга шүгүр, разымын экөөнө тең. Бул ишти ойлогон жок элем, мен айтып койсо болбойбу беле. Мисират эне, бул сюрприз да, ушул күн сиздин эсиңизден чыкпай калсын. Эгерде Кудайым сактасын эч качан оорубаңыз. Ооруп аткан болсоңуз, көңүлүңүз бир аз чөгүп аткан болсо, ушул программа, ушул келиниктин сюрпризи кошул ташыл болуп, сизге бир позитивдүү энергия тартууласын, көңүлүңүздү көтөрсүн, ооруңузга шифа болсун деген бир келиниңиздин максат тилеги болду эне. Рахмат балам. Ушул азыркы жаштар менен ушул сиздердин убагыңыздагы келиндердин, кайненелердин, аталардын бир ортосундагы айырмачылыктар барбы эле жокпу азыркы жаштар менен? Бар. Бул келиним жаш эми 1-2 болуп калган. Мага неме болуп. Эми Кудайга шүгүр 2 кыз берди, 3 небере берди. Ушу кичине балам. Эми 2 уулу турат, үйлөнө турган. Бир балабыз эле шоктук эле мындай анан десе, мен ошо ишенip отурупмун. Кой. Кой дейм. Анан мындай немеге келип калышыңды билбедим балам, рахмат. Мен неме келип. Эне канча балаңыз жаныңызда, канча балаңыз талаада дегендей? 2 балам жанымда. Бири анамдайракта. Бир балам тоодо, бирөө колхоздо. Бардыгы эле Кыргызстанда экен да, бардыгы эле Кыргызстанда экен. Соң неме Москва баласыныкына кеткен, балдар менен ойноп келем деп. Жакшы. Анан колхоздо бир балам бар. Экинчиси, үчүнчүсү ана жерде, заправканын жанында. Анан жерде колхоздо чоң кызым бар. Кичине кызым Кара Сууда. Анан ортончу кызым ушул жерде балам үйүндө эмес эле бүгүн. Айтып койсоң ушулар чогултат элем. Бул келиниңиздин сюрпризи эне. Сюрприз ушундай болот. Сюрпризди айтып койсо анда максатына жетпей калат эне. Ошон үчүн сизди бир өзгөчө бир сүйүнтөйүн деген бир максаты ушул секундтарда ишке ашып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу эне, Мисират эне, жаныңызда сиздин эң кичүү уулуңуз отурат. Ушу уулуңуздун оозунан бир сиз тууралуу бир жакшы сөздү угуп алалы дагы, кайрадан анан кеп улайлы. Атыңызды ким дедиңиз? Атым Алтыбай. Алтыбай ага, мисалы ушул күнгө чейин айтпай жүргөн сезимдерин, ойлорун айтып атышат да ушул программа аркылуучу. Сиз мынакей Алтыбай мырза эң кичүү уулу катары жаныңызда отурган энеңиз тууралуу бир коомчулукка бүгүн мактанбасаңыз анан качан мактанасыз? Апам бар, мен дагы жашмын, кичинемин. Апама эркелеп кичине болам. Былтыр атам бар эле, апам бар эле. Мен былтыр дүйнөдөгү эң бай адам элем. Атам өтүп кетип, жарым бай болуп калдым бирок азыр. Апам бар, мен дагы апамдын алдында эркелеп нетип жүрө берем. Келинчегиңиздин ушундай сюрпризине кандай баа бердиңиз? Таам бердиңизби же сиз? Бүгүн азыраак да уктум да, ушундай неме койдум. Мен энем деген неме
neme kılıp koydum ele, zakaz berip koydum ele degenden jakşı kılıpsın mayın. Gele bersin, tarta bersin. Apamam ne dedin desem apama bek nazarından udalar gelet etken dep koydum. Уулуңузга мы? Oğlum. Көрүп кетет экен дейди кичине баласына. Ошондой Аймана деген деп булат койдум. келе турганда. Degenden mailem boktun çıkpay turuyorum apam giygendi bilsin. Degen demedi oturduk apam benim ömrüm bersin. Bundan narda 90 yıldığın ılaylı, 100 yıldığın ılaylı. Жүрерсің біздің төріміздің көркі болып. Ушул апаңызга, энеңизге ушул күнгө чейин апау, мен сизди жакшы көрөм. Апау, мен сиздин алыс кетсем дагы, аркы көчөгө өтсөм дагы жытыңызды сагынып, ушунчалык сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Айта элем, айтайын десем апам мен али эркелеп кетет деп урушат эле да. Анан урушуп тургандан эми качан болсо баары бир күн айтылат эле деген немеде. Buna bugün aytayın dep turdum ele. Канакей, бир өз оозуңуздан угалы. Men sizdi jakşı göröm. Sizdi öte jakşı göröm. Dünyada men eң бактылуу балдардын бири мен. Siz барсыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эне менен баланын сиз деле канчага чыгып калдыңыз? Мен быйыл Кудай кааласа 50ге чыгам. Мынакей 50 жаш, жарым кылым жашаш деле бул оңолтоң иш эмес азыркы заманда. Урматтуу көрүүчүлөр, жанында 80ге чыккан Мисрат энебиздей апасы бар. Бүгүнкү мына агабыздын мактанычы, энесин даңктоо сөзү ар бир кийинки муунга сабак болсун деген ниетте биз ушул программаны уюштуруп, программаны тартып жатабыз. Siz dagы 6 балалуу болуп, чоң үй бүлө болуп, ата-эненин мээрими кандай болот, ата-эненин милдети кандай болот, баардыгын жоон териңиз менен сезип, бүгүнкү күндө мына ушул азыр Мисрат энебизди мактап таңтап отурасыз. Сизге дагы Кудай буйрса Мисрат энебиздин батасы, анан албетте бейишин берсин өтүп кеткен атабыздын дагы баталары, арбагы ыраазы болуп турган болуш керек деп ниет кылабыз эми биз пендебизчи. Ооба калган жакшылыктарын сиздерге ыр болосун. Эми ушул келинчегиңизге акырын сөздү алып өтүп кетсек, мынакей жолдошуңузга айтпапсыз. Эч кимге айтпапсыз. Мынакей ушул кайненеңизди ушунчалык урматтаганыңыздын белгиси деп билели мына ушуну. Кайненеңизден мына жолдошуңуздан кийин мактоо шарты сизге келип жетти деп ойлойм да. Ушу кайненеңизди мактаңчы гана. Сиздин сөзүңүз мына ушул жолдошуңуздун сөзү сыяктуу кийинкилерге дары болуп кетсин. Менин энем дүйнөдөгү эң акылдуу, түшүнүктүү энелердин бири деп ойлойм. Энем современный дагы, өзү 80 жашка чыкканы менен современный, түшүнөт. Мени жолдошторуман, той топур дегендейлерден эч жерден мени кур койбойт. Бар, кошул деп турат. Эч тирикчилигиң бүтпөсө дагы барып келип анан кийин кыла бересиң деп турат. Мага ошол жерлери жагат. Түшүнөт да, бар жокто. Иш кылсам дагы, кылбасам дагы, иш бүтпөй калса дагы кайгырбайт. Мага ошол жерлери жагат. Менин иш бүтпөй калды эле ишти биринчи планга койбойт. Ушунчалык принципиалдуу, ушунчалык түшүнүктүү, ушунчалык мээрими чексиз, сиздин кайненеңиз мына ушундай деп биз сыпаттап берели, кошумчалап көркөмдөп берели. Назгүл айым, сиз дагы кайненеңиздин жашына жетиңиз. Эне мына ушул эми ушу жаныңызда жакшы көргөн келиниңиз. Алдыңызда артык көргөн уулуңуз отурат. Мынакей ушул учурдан пайдаланып жаштарга бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Эми балдарым Кудайга шүгүр, менин өмүр кылганым 62 жыл, 3 жыл болуп кетип барды, чал өтүп кетти. Чалыңыз менен 62 жыл өмүр сүрдүңүз бирге чогуу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул рекорддук мезгил деп да атап койсок, эң туура болот. Өткөнү 1-6 ай, 7 ай болуп атат. Рахмат балдарыма. Мен бул ишти ойлогонум жок эле. Кылат кесин эрте бир сүн отурушта койсом болмок экен. Айтып койбойсуң бир ооз. Айтпай кылды балам. Эми майли ушу балдарыма мен ыраазымын. Миң мертем. Эне. Балам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушунчалык өзүнүн кубанычын билдирели. Рахмат. Кандай кылып билдирилбейм, мынакей беттеринен, жүздөрүнөн сүйүп отурат. Рахмат. Эне, ошол кийинки келе жаткан жакынкы отурушта досторуңузга, жоролоруңузга мактанасыз да, мына видеону коюп алып, мынакей мен туулган күндө ушундай өткөзүм. Туулган күнү да. Эртең туулган күнүбү? Жоролорум келет. Ар бир жана жогоруда айттым. Аткан таңыңыз туулган күнүнө. Сиздин бул жаштагы туулган күнүңүз даталуу эмес. Ар бир күнүңүз, ар бир кадамыңыз туулган күнүнө.
Dar boldu. Erteň bir maktaның эми келген konoktарга mınakey men tuğan günüm dep ha? Kuda kalırsa. Bunu aytıp görse bana kalkırdı kızım benim balam ana neredeki balamı çakırıp koydular içkur dese. Gelgile bana balam şunday Hem erteň tuğan günüňizde gelepsiz olar. Men bunu bilgende erteň aytırmak ekan. Bul sürpriz özünçe bir özgöçölügü menen ayırmalandy dep oýlaým. Sebep degende sürprizdin mani maňyzy şartnamasy mına uşunday ene. Emi uşul uçurdan paydalanyp mına uşul geliniňiz jana balaňyz janynda oturganda kalgan baldaryňyz da mına uşul efir arkылуу görüp kalar ene. Sizdi современный zamanbap dep aytyp kalganyna karaganda uşul bir 4 sap ырды сололонуп koýboýsuz bene. Bir sololontup beriňiz emi sizdin үнüňizdi ardayym ugup jursun. Men urdalbeyim aynan. Bir kızıktуу okuyalaryňyzdan aytyp berseňiz anda bir. Özüňizge jakkan bir kızıktуу okuyalardan. Şu baldardy çalık özü 40 yıl balдар juruşlardy çoňoýtdy, urmatlap bardygyn özü jaýyna goýduk. Hudaýa şükür. Emi çoň balam şu Dağlan degen jerde şey. O da özüm oğlanım bol işleytilerim peşe şükür. Hudaýa şükür oğlan 6 balaly, Hudaýa şükür çevreli, nereli olup kaldy. Emi baldarym üçin bardygyla meni razymyn baldarym ýa-ni. Emi okuýar başdan ne deýinim? Derse kynçylykdan tartdyk. Onu bunu gördük. Emi Hudaýa şükür jakşı zamanda görüp atabыз emi. Şu baldarym görsün jakşylykdy. Şu 7 balanyň çoňoýtkanda bir açka tok kalgan bir zaman boldu bene. Boldu da ali kuruşup. Undardyň bärini jok kılıp de arpyň jerdirip koýdyk. Olарды gördük. Kança nemelerdi gördük balam. Akkar kökünün tagynda oturup şu jaýlawda oturatlyk koy. Şu baldardy baýdy de. Emi Hudaýa şükür, min kala şükür. Baldarym özü oldu bäri. Ülü jaýly bardy. Hudaýa şükür şu eşik çalma koýup şu balamyka. Emi Hudaýa kalsa. Şu gelin menen balama nasip etsin. Bular hem gelin alsın emi Hudaýa kalsa. Ekli eline bir katarlanlar. En kiçinesi 5 şişer. 4 şişer adaşlar. Oşony turgan jaklemen ede saýrap. Emi Hudaýa şükür. Jaman emes baldarym jakşy ýerden okuýa uşulerini okuýadan sorasam. Turgany Hudaýa şükür. Ene erteň mına Hudaý berse emi budan da jakşylyklar bola bersin, ulana bersin. Bul geliniňizdin bul jakşylygynyň başga gelinleriňizdin da jakşylygyny görüp kalar, çygarsyz. Hudaý berse ümit kıla bereli. Kança geliniňiz bar oşonda? 4 gelinim bar. 4 geliniňizdin bir maktap beriňçi, siz gelinleriňizdi bir maktap beriňçi, ene bir gelinleriňizdi bir. Men bärle jakşy jaman emes. Bäri özümen öz bolup ketkenler süýünem, özüň nemeşin tartyp. Bäri de jakşy Hudaýa şükür. Baldarym hem bäri jakşy. Özleri men özleri oluşy, özüniň nemesine gyzyk okatyn kılıp ketdi balam. Bir kızım mugallim bolup işledi, çoň kızım. Onuň iňki jemira goýçy, onuň iňki jemira şu Karasuga düşkün. Şükür degende şu kızlarym mına jakyndakylaryny çakyryp albaýlar muny aýtgan, aýtatam ba. Kitilbegende bilip koýdy. Dağ ne ot sarmayeli desem hazır yana balamın nemesi geletken. Dese kanday Hudaýa kelip bu. Kızı var köçelerde oturdum bile. Emi şol balaňyzda bir sura bereli şol negiz ele şol sizdin bir göz garaşyňyzda şol ata menen balanın ortasındaky mamileni. Misaly azyrky mezgilde bardy gele bayağı zamanbap jaşuu şartyny ötüp baratkanday da uşunday tez agym menençi. Uşogo siz emne deytileňiz mındaki sizdin uşunday beýiştin obrazynda bolgon eneňiz janyňyzda oturat, uşunday bir jakşı tarbiýanyň sizdin jan dünýäňizge siňirip bolgon üçin şunu apa dep apa kelep janynda oturasy da. Şu sizdin uşul gep keňeşiňiz kийинки muğundarga. Sebep degende daha bir goşmuşa soroo, misaly köpçülik uşul ata-eneleriň garaganda karabay taşlap ketken uşullardagы jok emes. Karlar üýüne taşlap ketken uşullardagı jok emes. Jana başka. Jada kalsa üýünde turup ata-enesine hakarat keltirgen, ata-enesi menen aýtyşkan, koyçu dep kol siltegen jaşlardyň dagы sany jok emes da. Uşularga ne deytileňiz? Menen apam 100ge çyksa dagы, men apama balam, men 100ge çıksam da apama balamın da. Anan keyin apam jakşı aýtaby, jaman aýtaby, men bardyň kötere bilişim gerek. Menen kийинки jaşta da ele kötere biliş gerek. Ene bul enenin tamanda, işenin tamanda de şu garap netip, atamı da ele garadık, apamı da ele garabayız, Hudaýa kalsa bizdin bul milletimiz de balalık milletimiz, bizdi kiçinebizde garagan, bizdi çoňoýtgan, östürdü, jakşı tarbiýasyny berişdi, el katary jaşap atabız, Hudaýa şükür, dağı köp.
Akıl nasihatini aytып, биздин төрүбүздө отура берсин. Amin aytkanыңыз келсин, amin aytkanыңız келсин. Улай бериңиz. Башка неме демейлим, апам ушу ден соолугу чың болсун, оорубасын. Şu başka dagы муундарга кеп кеңешиңиз мындай бир. Башка Чакырык түрүндө таштап коюңузчу. Биздей кылып ата-энесин жакшы кылып карай беришсин. Себеп баланы не деп бакпайт. Баланы şu келечекте мени карайт. Шуну неме кылат деп тарбияны жакшы берсе, Кудай кааласа биздин кыргызда уулунда атасын карабаган, энесин карабагандар азайсын, аз болсун. Туура айтасыз. Эми ушул жаныңызда отурган жубайыңыз сүйлөп койсо ушул кайненелерди жамандаган келиндер үчүн бир коомго бир өзүңүз айтып коюңузчу. Эми ар ким аркылда, ар ким өзүнүн алган тарбиясына жараша болсо керек менимче. Анан адамдын жаманы болбойт. Илгеркилер айтмакчычы, жаман адам болбойт. Просто мына жылдызы келишпей калса керек деп ойлойм да мен. Ошону дагы алеги келин жаман эмес, келген жери жаман дегендей кайнене өз кызындай кылып кабыл алса, ортодо сизиң бизиң менен мамиле болсо элечи, кайнене менен келиндин ортосунда эч кандай жаман мамиле болбойт деп ойлойм менчи. Эми жаштык кылып, жаш келиндер жаштык кылып бир нерсе деши мүмкүн. Азыр эми замандын жетишкенинде караганда мына балдарды ким эч бир ата-эне балам жаман болсун дебейт да, мисалы үчүн. Ошого дагы мындай жакшы тарбия керек, сабыр кылыш керек. Улуулар мисалы үчүн аз-маз сабыр кылса, кичүүлөр улуу жакшы болсо, кичүү муун ошону карап өсөт деп ойлойм мен, ошентип ойлойм. Бул өзүм менин жеке оюм. Мисалы үчүн жаштар баары бир жаштык кылып коюшу мүмкүн да. Эми алар сразу эле кааруу болуп кеткен жок да. Ошон үчүн жаштыкта эмнелер гана болбойт. Ошон үчүн сабыр кылып, жакшы жолго салып алыш бул ата-энеден дагы зависит этет деп ойлойм. Кудай кааласа мен өзүм дагы жакында кайнене болуштун арасында турабыз, Кудай кааласа. Мен дагы ушу энемдей болуп, сабырдуу, жакшы жолго тарбиялаган, түшүнгөн кайнене болсом экен деп ниет кылып жүрөм да. Мен айтканыңыздар келсин. Эми ушул экөөңүздарга бир ыңгайсыз бир суроо бергим келип турат да, ушул жакшынакай болгон кайталангыс дүйнөдөгү эң улуу адамдын эки жагында отургандан кийин экөөңүздар чогулуп туруп бир энеңиздерге бир 4 сапыр тартуулап койбойсуздарбы эми? Бул эстелик үй бүлөлүк архив болуп калсын эми. Мен энеме арнап гүлдесте дагы болсун, чын десте дагы болсун деп туура айтасыз. Өлүмдүн кадырын өксөгөн жан билет, жокчулук кадырын көксөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттың ай эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет. Ден соолук кадырын оорукчан жан билет, оорунун кадырын боорукер жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттың ай эненин кадырын ким билет. Баланын кадырын балага зар билет, жарынын кадырын акылман жан билет. Бардыгын адамдык дил билет, аттың ай ата-эне кадырын ким билет. Аттың ай ата-эне кадырын ким билет. Бардыгын адамдык дил билет, адамдык дил билет. Ой, рахмат, мынакей Назгүл эже. Мисир ата-эне, ушундай бир жакшынакай бир ырды тартуулаган келиниңиздин ырын кандай кабыл алдыңыз? Эң биринчи ыйлап отурдуңуз баштагандан баштап, сүйүнчүлүк ыйларым да бар. Ошода эне, мынакей баардык архив болуп калсын эне. Ата-энебизди урматтуу көрүүчүлөр, ар бирибиз канча кабызга өмүр бою байлап жүрбөйбүз. Мына ушундай жакшынакай маанайларын, жакшынакай көңүлдөрүн көтөрүп, жакшынакай кылып ушул менин программасына кошуп койсок, бул
Бул дүйнөдөгү эки дүйнөдөгү соолчулуктардын бири катары эсептесе керек деп ниет кылабыз. Биз пендебиз, ошон үчүн мынакей жанында баласы отурат, жанында келини отурат, мына ушундай ырларды, ушундай сюрприздерди тартуулап отурат. Эми ушул балдарыңызга, неберелериңизге бир жакшынакай болгон батаңызды бир ыроолоп тартуулап койсоңуз болот эне. Мейли. Ушу балдарыма не дейин, Кудайым чын денсаулык берсин, узун өмүр берсин, бала чакасы менен тынч болсун. Келин алышсын эми Кудай кааласа, кыздарын бир балда эки кызы бар эле. Мен не дейт элем, ушу эки баламан ушу эл катары жакшы немелер менен жүрсүн. Кудайым колдосун, пайгамбарларым колдосун. Мен айтканыңыз келсин. Мен айнанайын балам, саңа рахмат. Ойлогон жерде мага неме кылып келипсиң, рахмат балам сага. Сенен бала чакаң менен тынч болуп, ойноп күлүп жүр, дайым ишиңе келет. Мен айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, Мисрат энебизден жакшынакай батасын алгандан кийин биз программанын дагы соңуна келип жетип атабыз. Урматтуу бүгүнкү ушул Мисрат энебиздин баласы мына агабыз отурат, келини отурат. Мына ушул адамдар, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул программаны көргөн болсо, кийинки муун үчүн сабак болсун деген иретте өздөрүнүн жакшынакай ойлорун, пикирлерин жогоруда айтып өттү, деп өттү дегендей, келини болсо жакшынакай ыры менен кошо дагы белгилеп өттү дегендей, эгерде сиздердин да ушундай бир жакшынакай, уюмдуу, ынтымактуу, куттуу үй бүлөңүздөр болсо, эртең кеч болуп калат. Бүгүндөн калбай ушул энебизди Мисрат энебиз сыяктуу энелердин көңүлүн көтөрүңүз, апаңыздын көңүлүн көтөрүңүз, атаңыздын көңүлүн көтөрүңүз. Бул ушул энелерибиздин балдарынын, кыздарынын бул дүйнөдөгү эң ыйык милдети. Мисрат эне, эч качан оорубаңыз. Кудай буйрса биз мына коомчулукта көрүп турат, ушундай балдарды тарбиялап, ушундай келиндер тарбиялап койгонун келсиз, Кудай буйрса кийинки 80 жылдыгыңызга келели Кудай кааласа. Бир жакшы бир той өткөрүп, мааракелүү иш-чараңызга келип ушинтип сайрап туралы. Эч качан оорубаңыз, күчтүү болуңуз, кубаттуу болуңуз, бар болуңуз эне. Бар болуңуз. Сиздерден сурап коеюн, атакебиз жөнүндө дагы бир сүйлөп кетпесек эми, арбак ыраазы, кийинки өзүнүн калтырып кеткен урпактары дагы, муундары дагы ыраазы деп коет да. Ушу атакеңиз кандай адам эле? Атаңыздын бир өзгөчө бир касиеттери жөнүндө бир айтып кетсеңиз дагы болбойт го дейм. Жакшы адам атам. Атама мен ыраазымын. Атам алды 7 жыл инсульт болуп жатып калды. Инсульт болуп жатканда деле кеп кеңешин берип, акыл эси жайында жакшы, атамдын өлүмү өтө жакшы өлүм болду. Ушу өтөрдөн 10 мүнөт мурда сүйлөп нетип, өз путу менен машинага чыгып барып, кайт немесин алып келдик да. Анан атам, мен ыраазымын, себеп атам ушунчалык каттык армак неме чоң айткан экен. Мен азыр атам жакшы болсун деген экен. Ушундай болуп тиричилигине пышык болсун деп каттык армаган экен да. Атам муршаат мени, атам неме кылат деп азырга чейин атам урушат эле, мындай болуп койсо урушат эле деп эле баламын да мен. Атаман коркуп чоңойдум да. Эми мындай карап көрсөң, ошол мени пышык болсун, өзүнүн тиричилигине тың болсун деп каттык армаган экен. Анан атам биздин Нарматовдардын немесинде аксакал болуп неме болуп жүрдү. Абаларым өтүп кеткен неме болгондон кийин эң аксакалыбыз атам эле да. Азыр атам да өтүп кетти. Апам калды, эми Нарматовдардын аксакалы апам болуп калды. Атам өтө бизди жакшы тарбиялаган экен. Себеп мындай кылсаң анда болот, анда болсоң мында болот. Анан ошону кылбай койсоң жат эле да. Кичүү уулу катары ушул сизде көбүрөөк жыттаса керек. Жыты дагы эле келип турабы? Ооба. Кадимкидей. Кийген кийимдерин кадимкидей кийсеңиз атаңыз менен жүргөндөй болуп каласызбы? Ооба. Түшүнө көп. Балким ушул жакшынакай иш-чараны, жакшынакай ушул Мисрат энебиздин
Şu mendен программасына тартылып аткан иш-чараны балким байкап сезип турган чыгаар да ошол максатта ушул интервьюну алып коеюн деп айттым да. Мен мындай силердин немеңер болгонун билгенде былтыр тартырмак экенмин да там барында. Былтыр жаркырап күлүп жүргөн маал Былтыр ушул маалда 1 январь атамдын туулган күнү эле да. Мен ондай болгонун билгенде апам менен атам туулган күнү 7 январда 8 январда экөөнүн ортосунда тартырмак экен. Атам да сүйлөп архивде неме деп калмак экен да. Ошондо мына ушул программа аркылуу ушул ар бир тартылып аткан эне архивде калат. Аксакалдын дагы интервьюсу архивде калмак экен, бирок тилекке каршы биз андан кийин чыгарып калдык. Бул жаңы эле чыгып аткан программа 1 жыл болуп калды да бул программанын чыкканына. Бирок эми эл журт көпчүлүк таанып, эми монтип чакырып жаткан учуру эми ушул Мисрат энебиздин элеси, Мисрат энебиздин айткан дуалары, тартылган тасмасы сиздер үчүн архив болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен жанатан бери эң кичүү баласын эмне үчүн башкача образда сүйлөттүм себептегенде бул үйдүн курту болгон, бул үйдүн ушундай бир тирөөчү болгон атабыз Мисрат энебиздин өмүрлүк жубайы, абышкасы көз өтүп кеткендигине байланыштуу ал кишини да бир эскерип коеюн деп баласын болгондо да эң кичүү баласын сүйлөттүк. Сиздердин дагы ошол үчүн ата энеңиздердин көзү тирүү мезгилинде ушинтип тасмага алып койсоңуздар, мына жогорудагы агабыз айткандай кийин бир аттың арман кылып калбайт элеңиздер деген ойду айткым келет. Рахмат, балам, рахмат. Бир нерсени айткыңыз келет, айта бериңиз. Атам мынерде өзү ооруп, мынерде жубаны болчу эле да. Анан өзү ооруп жатса дагы, чөнтөгүндө эле пенсиясы болчу эле. Мына мен эле неме болуп калганда, мына балыңа жем алып кел деп берип калчу эле. Анан атада барака бар экен да, мен ушундай ишинип койдум. Деп анан кийин өзү пулдун эсебин эле жакшы эле билет эле. Атайлап мындай неме берет эле да, мени сынап береби, аз-маз аш берели да, анан апарып кайтып келдим, ата, аз-маз аш берип коюшпа. Мен сени билбейм деп неме кылып калат эле да, анан мен азылдешип кеңири жүрсүн, кеңири барып келсин деп берет экен да көрсө. Ошондо ата деген бул өтө бир ыйык адам да. Ата эне деген мынакей өтө бир ыйык адам да. Булардын бергени сиз айткандай өтө берекелүү да. Өтө берекелүү. Сиз мисалы айына 100 000 сом тапсаңыз дагы ата энеңиздин 1000 сомундай татыбайт да. Ата энеңиз берген 1000 сомго татыбайт. Жада калса 10 сомуна да татыбайт да. Ошон үчүн ата энеңиз, атаңыз эми Кудай буйрса, Кудайдын бейишинен орун берген болсун. Амин. Жаныңызда отурган Мисрат энебизди жакшы сөздөрүңүз менен, мынакей жаныңызда отурган өмүрлүк жубайыңыз жакшы чайы менен, ысык тамагы менен сыйлап кубаттап турса, али дагы Кудайым кааласа көп өмүр сүрөт деген ниеттебиз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздер дагы мына жакында келин алып кайнене болом, кайната болом деп отурган чагыңыздар экен. Ошол жакшылыгыңыздарга да күбө болойлу Кудай буйрса. Ошол жакшылыгыңыздарды дагы тартып, ушинтип башкаларга үлгү катары ушул менден программасы аркылуу чагылдыралы. Амин. Жакшы туруңуздар. Айнанайым балам, рахмат. Эле ушул менден программасы жактыбы сизге? Кана батаңызды бериңиз эми кана. Жакты айнанайым, рахмат. Ойлогон жерден келдиң. Ойлогон жерден мына келдим, мага бир өз айтпай ушул кылыптыр. Рахмат келдиң. Анан эми балам, сен бала чакалуу болуп, ынтымак болуп, балдарым менен бизге окшоп калып, келин алып, кыз бер балам, небере чебере бөл. Ойноп күлүп эле жүрөр, иштериңе ийгилик берип. Амин. Айтканыңыз келсин. Балдарымдан өзүмөн өзү ушулардан тез болуп берип, эл катары болуп, келиндерди алып алышсын, катар-катар. Амин. Баардыгы балдарым тынч болсун. Аллах